Саламатсыңарбы сүйүктүү мекендештер? Кыргыз тили ыйык тил деген долбоордун негизинде Гүлзада эжекеңер биринчи сабагын сунат. Биз социалдык тармактардан дагы жолугушуп туралы. Бүгүнкү сабагыбыз пайдалуу кеңештер тамак ашка байланыштуу болмокчу. Кыргызча пайдалуу кеңештерди жаттап жана колдонуп алгыла. Биринчи кеңеш: ак нан менен кара нанды чогуу сактабаңыз, болбосо экөө тең бузулуп кетет. Демек, нан, хлеб, ак нан, кара нан. Экинчи кеңешибиз пицца тууралуу. Пиццанын табит ачкан жыты сакталыш үчүн аны кичинекей толкундуу меште эмес, көмөч казанда жылытуу керек. Демек, кичи толкундуу меш, микроволновая печь, көмөч казан, сковородка экен. Кыргызча сөздөрдү колдонолу. Үчүнчү кеңешибиз помидор. Помидор жарылып кетсе, ошол жерине туздан көп кылып себелеп коюңуз, ошондо жарака кеткен жери көгөрбөйт. Демек, туз, соль, жарака кетүү, трескаться деп орусча дагы которуп койдук. Биз кыргызча сөздөрдү колдонолу. Төртүнчү кеңеш пияз жөнүндө. Пиязды туураган соң элекке салып, үстүнө кайнак суудан куюп койсоңуз, ачуусу чыгып, даамдуу болуп калат экен. Демек, пияз, лук, кайнак суу, кипяток. Жана элек деген сөз албетте сита. Кийинки кеңешибиз эт жөнүндө. Эт ширелүү болуш үчүн ага тузду кууруп жатканда эмес, бышып калган кезде салыңыз. Демек, эт, мясо. Ширелүү деген сөз бул сочный. Бешинчи кеңеште эт жөнүндө сөз кылдык. Кымбаттуу мекендештер, бул сөздөрдү биз жөн гана жаттап гана албастан үйдө тамак жасаганда колдонолу. Пияз, помидор, кичи толкундуу меш, көмөч казан деген сөздөрдү жаттап жана аны кантип колдонгонуңарды мага видеодон айтып жибергиле.